Айгерим Расул кызы, жолдошум үйдө түнөбөйт, балдарым атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Бул тууралуу Айгерим Расул кызы Instagram баракчасынан билдирди. Азыркы учурда милиция тартип сакчылардын, медицина кызматкерлердин үй бүлөсүн эң жакшы түшүнөм. Биздики карантиндегенден бери үйдө түнөбөйт, күнү түнү күзөттү. Азыркы учурда ашкана деле иштебейт экен, эптеп-септеп курсактарын тойгозуп жүрүшөт. Тамак жасап күтүп отурам кечке, келип алып кет деп, ошого дагы келе албай калат. Балдарыбыз атам качан келет деп кечке жанымды койбойт. Атасы келсе алыстан кол булгап коюп кетет. Балдар чырылдап ыйлап калып кетет. Эх, качан бүтөт деге. Эмнеси болсо дагы карантиндегенден бери үйүндө түнөбөй. Күнү түнү биздин жашообуз үчүн күрөшүп жаткан дарыгерлерге, тартип сакчыларына, аскерлерге, тазалыкта иштеген эже байкелерге жадан башка ушул кырдаалда эл үчүн кызмат кылып жаткан инсандарга таазим. Жарытарлык айлык алышпаганын айтпаса деле белгилүү. Ошого карабай өз өмүрлөрүн тобокелге салып, үйдүн бетин көрбөй биз үчүн кызмат кылып жатышат. Рахмат айткым келет. Чоң рахмат. Аллахым ыраазы болсун. Үй бүлөңүздөр менен аман болуп, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Бул күндөр дагы өтөт. Кудай буйруса баары жакшы болот. Жакшы күндөр алдыда. Ден соолук болсо баары болот. Эң башкысы ден соолукта бололу.